Ош шаарынын эң сонун престижный району болуп эсептелген Ак Телек тарапта жайгашкан шаарга караган Акбура 4 жаңы конушунун 3-көчөсүнөн сатыла турган мына ушундай үй чыкты алуучулар барбы? Жери 5 соток. Таза суу, свет, газ, канализация бардыгы бул жерде бар туугандар. Анан үйдүн баасы деле жакшы эле баага коюлуп атат. Көп арзан эмес, көп кымбат эмес, сонун үй экен. Кызыл китеби бар, документи так. Туугандар, видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Жүрүңүздөр, мен сиздерге азыр көчө тарапка чыгып, келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Жакшы, негизи. Анан бул Акбура 4 жаңы конушу туугандар шаарга карайт. Ушул информацияны жакшылап эске алыңыздар. Туугандар, кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы мына Ак Телектин круговойуна келесиздер. Анан ошол жерден кирпичный тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына оң тараптагы мына мен турган көчөгө киресиздер. Бул Токтошов Мамасадык көчөсү болуп калат. Мына жерде жазылып деле турат туугандар. Бул жагы ошондо Акбура 4 жаңы конушу шаарга карайт. Ушул жаңы конуштун акыркы көчөсүндө сатылуучу үйүбүз турат. Көчөлөрү шагыл. Сонун экен кысасы. Туугандар, үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 5 соток, кызыл китеби бар. Анан бул жер шаарга карайт. Условияларына келе турган болсок, таза суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар. Акбура 4 деп коет. Бул жер шаарга карайт туугандар. Так, үйдүн границасы ушул жерден башталат. Бул жак забор, ворота, забор болуп келет дагы ушул жерге чейин болуп калат. Караңыздар. Вариант мен жолдорун сурапмын, ал жагын ээсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келесиздер. Кааласаңыздар, могул жакта жанагы Запчасть базар бар, азыр башка жака жылып кетти. Ошол тарапта дагы өзүнүн машина жолу бар. Жүрүп аралап кирип келсеңиздер болот. 2 жолу бар мындай айтканда. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип дагы да бир толук маалымат берейин. Туугандар, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Мына жери тегиз. Эч кандай бир уклон деле жок. Могул жакта болсо 4 бөлмөлүү үйү. Оңго бурулсаңыздар, навес туугандар. Так, туугандар, бул жакта азыр 4 бөлмөлүү үй. Мен сиздерге мына биринчи мына 3 бөлмөлүү үйүн көргөзөйүн. Анан бир бөлмөсүнөн мына жактан кирет экен. Жүрүңүздөр. Туугандар, үйдүн баасы $68,000. Ошол видеонун экранында деле жазылып турат. Анан кеми бар ала турган реальный адам болсо. Азыркы учурда ээлери бирек иштерин кылып атат экен. Мисалы, мына жака стяжка басып, дубалдарын ватан съемка кылып, кээ-бирки бөлмөлөрүн обой кылып, уже ремонт кылып баштаптыр. Эгерде ошо ремонт кылганга чейин ала турган болсоңуздар, $68,000, анан кеми бар. Ремонт кылып бүткөндөн кийин ала турган болсоңуздар, баасы кичине көтөрүлөт деп эс айтты бул жерде. Менимче түшүнүңүздөр, рекламага чыккандан кийин келип көрүп алып койсоңуздар, $68,000 кеми бар. Балким 65-ке берет, балким 63-ке берет. Эми ал жагын ээси менен өзүңүздөр саудалашып сүйлөшөсүздөр. Ал жакта докупкасы бар. Бул ошондо биринчи бөлмө болду. Конок бөлмө. Так, жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзөлү. Бул жак менимче бир кухня окшойт, сөп дегенде. Ал жакта печкасы бар. От жагып тамак кылып бересиздер. Так, жүрүңүздөр эми. Көрүңүздөрбү? Бул жакта бир спальный кеңири экен. Азыр мына ылдый тараптарын толтуруп тегиздеп атат экен туугандар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Негизи азыр эми жер үй издегендер көп. Билесиздер. Так, мына жагы дагы бир бөлмө. Санузел кылып койсоңуздар жакшы болот менимче. Атайын кичинекей экен, мына коридор деле чоң. Колдон келишинче үй тууралуу маалымат берип атам туугандар. Мына жак мен жанагы айткан 3 бөлмөлүү үйү. Бир бөлмөсүнө ушул лестница менен кирип кеткенбиз. Мына жака подвал деле бар. Лестница менен чыгып келсеңиздер, мына бул бир бөлмө отдельно. Чоң бөлмө экен. Караңыздар, ремонттору жакшы экен. Мына кирип жашай бере турган даяр үй экен, даяр бөлмө экен бул жагы. Так, жүрүңүздөр, эми үйдүн сыртына чыгайлы. Туугандар, эми жүрүңүздөр, үйдүн артында көргөзүп берейин. Негизи жери 5 соток, бирок эми сөзүн ачык бул жерде үй ортого түшүп калган үчүн жер кичинекей эле көрүнүп атат. Үйдүн артына өтсөңүздөр, мына. Наоборот, үйдүн артында место көп экен, караңыздар. Мына камкыш менен тургузулган үй. Бул жактар ограждение болгон, мына сырткы ажалканасы деле бар туугандар. Бул жагы нар жагы уже кошунаңыздардын жери болуп калат. Жакшы, туугандар, сонун. Анан вариант мен жолдорун сурапмын. Квартираңыздар болсо, же да бир жеңил автоунаңыздар болсо, ээсине чалып өзүңүздөр мындай айтып көрүңүздөр, балки макул болуп калат. Баасын айтайын, баасы канча дей турган болсоңуздар, жана айтып өттүм, $68,000. Анан кеми бар.
азыр бул жерде өзү стройка кылып бир аз ремонт кылат экен, ичи сыртынча обой кылып, водоотведенка кылып, стяжка басып дегендейчи. Андыктан ошол ремонт башталганга чейин ала турган болсоңуздар, үйдүн баасы $68.000, анан кеми бар. Ремонт кылып дагы бир-эки иштерин бүтүрүп койгон болсо, баасы бир аз кымбаттайт деп эсти эле айтты. Эми ал жагын өзүңүздөр билесиздер туугандар. Ал строй материал кымбат, устакы кымбат, айтпасам деле билесиздер. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Менимче баарыңыздар эле түшүндүңүздөр. Ээсине чалып, WhatsApp'тан жазып, келип көрүп кетиңиздер. Сонун жер туугандар, негизи колдон чарбаңыздар.